Улуттук илимдер академиясынын илимий кызматкери Марсбек Болсунбаев изилдөө жүргүзүп жаткан жайда орток кылымда күмүш жана түрдүү металлдарды эритүүчү жай болгон. Казуу иштери учурунда металл эритүүдөн калган калдыктар табылган. Биз турган азыр казуу жүргүзүп аткан жер бул Рабат деп аталат. Негизинен булар кол өнөрчү жумушчулар жашаган жер болгондо шаар. Азыр биз тазалап атабыз. Бул да металл эритүүчү жер да. Мындан негизинен көп ошо жанагы металл курамында металл бар таштарды эриткенде шлак деп коет. Ошо нерселер көп чыгып атат. 19-кылымга чейин эле колдонуп келген да. Жок болуп кеткен эмес. Илгерки калган нерселерди шлактарды алып кайра эритип металл борбору болуп келген. Киров суу сактагычынын алдында калган Шилже шаарынын калдыктарын изилдөөгө Башкирия Республикасынан илим изилдөөчүлөр чакырылган. Алар заманбап дрондун жардамы менен 10 гектар жер аянтын изилдеп, жер алдында калган Шилже шаарынын калдыктары турган жайларын таганыктап беришүүдө. Археологиялык казуулар жүрүп жаткан жайга облус башчысы Нурлан Дарданов барып, жакындан таанышты. Облус жетекчилигине илимий изилдөө иштери кандай жүрүп жаткандыгы тааныштырылды. Это самое такое крупное городище. Какие там здания есть там? Вот здесь здесь у меня скриншот не вошел. За пределом это у нас внутренний периметр, есть еще внешний, он вот прямо рядом с горой проходит. Вот здесь он здесь не вошел. Тарихи маалыматтарга ылайык Шилже шаарында негизинен талас алатоосунан казылып алынган коргошун күмүш эритилген. Талас ойрөнүнүн өзүндө эле күмүш эритүүнүн калдыктары сакталган 70 жай, шаар чалдыбарлары табылган. Буга чейин мына тарыхчыларыбыз, окумуштууларыбыз белгилегендей, таласта бир 60га жакын шаарчалардын ордулары бар. Ошол белгилүү шаарлардын ичинде мисалы Атлах шаары, Текапкет шаары, Сус, Кул шаары, ошонун бирөөсү мына ошол Шелжи, сиздер өзүңүздөр көрүп тургандар, аркабызда турган бул Шелжи шаарынын орду. Бүгүнкү күндө ошол Шелжи шаары да өтө маанилүү десек болот. Анткени мына ошол Шелжи шаарынын жайгашкан ордунда азыркы учурда көптөгөн тарыхый экспонаттар, тарыхый буюмдар табылууда. Ошондуктан биздин бардыгыбыздын алтуулдук милдетибиз мына ошол тарыхый жерди сактап, тарыхый жерде табылган тарыхый буюмдарды сактап калуу бул ар бирибиздин милдетибиз болуп турат. Ошондуктан буга бардыгыбыз салым кошушубуз керек. Бул жайда коргошун күмүш эритмелеринин калдыктарынан сырткары көптөгөн кумуралардын сыныктарын жана таш буюмдарды кездештирүүгө болот. Ушул жерде эле Садыр коргонго чеп кылат. Чеп кылат дагы ушул жерде калмактар менен чалышат. Ал баатырыбыз Кетмен төбөдөн келген, Саяктан чыккан баатыр. Ушул шаардын эле аты Шелжи байыркы жана Садыр коргон 17-кылым, 18-кылым деп аталат. Изилдөө иштеринин демилгечиси жана колдоо көрсөткөн дестинация талас жумушчу тобу. Ошондой эле эколог Гамал Сорункулов. Дагы сактап калсак болот да. Ошо көңүл буруп, ушундай изилдөөлөр жүргүзүп, курчап. Бул туристтик, тарыхый мааниси өтө чоң. Туризм үчүн бул көөнө талас деген долбоорубуз бар. Бул өтө бир чоң объект болот экен. Талас өрөөнүн Аманбаев айылынан Талдуулак айылына чейин ушундай шаардын калдыктарын, мазарларды жана петроглиф дейбиз, саймалуу таштарыбыздын бардыгын изилдеп, тарыхый объекттен инвестициялык карточкасы жасап беребиз деп турат. Мындан сырткары Шелже шаары жайгашкан аймакта тарыхый таш казылган. Анда 11-кылымга таандык арабча жазуу табылган. Таштын өзгөчөлүгү адегенде мына 11-кылымга деп айтышат тарыхчылар. Тиешелүү жазуу, арабча жазуу бар. Алладан башка улуг зат жок деген. Мына бу жерде ушундай жазуу турат. Жана дагы мына жерде мындай бир үчилик. Үчилик деген бул тарыхта жазылып атат Чыңгыз хандын тамгасы деп. Андан тышкары мына сынып калган жагында, Тилекаш сынып калды. Ал жерде Темирландын гарнизондору, Темирландын ошол жоокерлеринин тамгасы деп 3 мындай тоголок нерсе ошол тамгада жоголуп турат. Мына бүгүн ушул таштын янында туруп, мына үчилик мынагу Карапанын сыныгында үчилик болуп чыгып атат, мына окшош болуп. Илимий изилдөөчүлөр бул табылгаларды музейлерге өткөрүп беришет. Мындан сырткары бул жайда келечекте туристтик аймак болсо деген тилектери бар. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Зина Ахматова, Айтматов району.